أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таала аламды бир тартипте жараткан. Ал тартип күн чыгыштан чыгып батышка батат, кышта суук болуп, жазда ысык болот. Кышта кар жаайт, жазда жамгыр жаайт. Ал эми шамал түндөсү, чыгыштан күндүзү батыштан болуп турат. Бул Аллах Тааланын бул аламга койгон жансыз жаратылыштарга койгон эрежеси ушундай. Алар өзгөрбөйт, жүрө берет. Ал эми адам затына дагы жашоого бир тартип берген, бирок ал тартипти ыктыярдуу берген да. Күндү чыгасың деп койду, ал күн чыгат, ыктыяры жок, күндүн каалоосу жок, чыкпай койгонго. Адам жансыз жаратылышка берген тартип койгон эрежеси ал ыктыярсыз сөзсүз аткарылат. Аны шамал айта албайт, мен жүрбөйм депчи. Жамгыр айта албайт, мен жаабаймын деп. Аны Аллах өзү башкарат. Ал эми адамды дагы жаратты, жандуу жаратылыштардын ичинен эң акылдуусу кылып, адам затынын жашоосуна бир эреже койду. Ошол эреже менен адамдар кааласа жашайт, каалабаса жашабайт. Эч кимди мажбурлап жаткан жок, сен мындай жашайсың депчи. Сен Аллахтын каалаганы менен жашайсың, болбосо сага жаза колдоном деген бүгүн эч ким жок. Сунуш бар, келиңиз дин менен жашаңыз. Бактылуу болуңуз. Алла сизди жараткан ошол заттын өкүмүн аткарыңыз. Дин менен жашаңыз, адилеттүү жашаңыз, башкаларды сыйлап жашаңыз, пайдалуу инсан болуп жашаңыз деген чакыруулар болот. Бирок мажбур жок да. Эми Аллах Тааланын ушул жерде бир хикмат койгон, жансыз жаратылыштардын жүрүү тартип эрежесинин төмөн жана өйдө болуп кыймылдап кетүүсүнү адамдын жашоосуна байлап койгон. Тагыраак айтканда, адамдар жашоодо адилеттүү жакшы жашаса, Алланын дини менен пайгамбар алейхисалам көрсөткөн тартип менен жашаса, анда бул аламдын тартиби бизге пайдалуу болуп берет. Кыш өз убагында, жаз өз убагында, жамгыр өз убагында пайдалуу, тартиптүү болуп берет да. Эмне үчүн десе, адамга койгон, адамдын жашоосуна койгон эреже аткарылып тургандыктан Аллах Таала адамдын пайдасына аламдын эрежесин жүргүзүп берет. Эгерде качан адам жашоосуну өйдө көтөрүп жүгөрсө, же төмөндөтүп жүгөрсө, Аллах каалаган эрежеден бузуп жүгөргөндө, Аллах бул жансыз жаратылыштын, аламдын дагы эрежесин бузуп жүгөрөт. Ооба, кээ бир окумуштуулар айтышы мүмкүн, бул табигаттын кырсыктары болуп жатат, климат өзгөрүп жатат деп айтышы мүмкүн. Бул климаттын өзгөрүүсү дагы, табигаттын өзгөрүүсү дагы адамдын өзгөрүүсүнөн болуп жатпайбы? Мисалы, мындан 20 жыл ары жакты карасак, кыш кыштай болот эле, кар жакшы жаайт эле, жаз жаздай болот эле. Бирок жашоосунда аз эле нерсе бар эле. Себеби ал доордогу адамдардын жүрөгү тоёй эле да. Колунда көп нерсе болбосо дагы, адамгерчилик жашоо болгондуктан, Алланын буйругуну, пайгамбарсынын сүннөтү менен элдер жашап тургандыгынан, Аллах Таала аламды дагы бизге пайдалуу кылып берген эле да. Бул нерсени мен Кур'ан хадистин жарыгынан айтып атам. Захарал фасаду фил барри вал бахр бима касабат айдин нас. Жер бетиндеги кургактыктагы жана деңиздеги тартиптердин бузулуп кеткендиги бул адамдардын колу менен жасаган нерсенин себебинен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: жер бетинде качанга чейин ла илаха иллаллах келмесini билген, же Аллах деп Алланын атын билген адам бар болсо, кыямат болбойт. Ооба, системалар өзгөрүлүп, бузулуп, кыйынчылык болот, уруш болот, талаш болот, ачарчылык болот, бирок кыямат болбойт да. Эмне үчүн? Себеби бул дүйнө, бул мусулмандын урматына турат. Качан жер бетинде бир дагы Алланы тааныбаган инсан калбаганда, күн батыштан чыгат. Адамдардын жашоосу жаратылганын тааныбай бузулганда, күн чыгыштан чыкпай батыштан чыгат да. Демек түшүнөлүк, биздин жашообузга канча береке келсе, канча ийгилик келсе, бул ыймандын, диндин себебинен келип жатыптыр. Ойлобош керек, диндарлар
же сакал койгондор, же жолук салгандар, же мешитке каттап даватка чыккандар биздин жакшы жашообузга тоскоолдук болуп жатат деп ойлобош керек. Тескерисинче мындай экен, ыймандуулар диндарлардын жакшы амал кылып жаткандардын себебинен Аллах башкаларга дагы эмне кылат, күнөөкөрлөргө дагы ырыскы кенен жашоо берип турат экен. Ошол үчүн жер бетинде качанга чейин ла илаха иллаллах деген келимени билген адам жашаса, күн чыгыштан чыгып, батышка батып, аалам системасы жүрө берет күн түн болуп. Качан ла илаха иллаллах келмесин билген адам, Аллахты тааныган адам калбаганда бул дүйнө жок болот. Ошону кыямат күн дейт. Акыр заман деген ошол болот. Акыр заман качан болот? Качан Алланы тааныбаган адам калбаганда болот. Муну эмнеге айтып атам? Адамдын жашоосу бузулса, аалам бузулат. Адамдар Аллах койгон эрежеден бирөөсү да калбай чыгып кеткенде, ыймандуу калбаганда, бул аламдагы эрежесинен чыгып кетет, бузулат, жок болот. Асман жер бардыгы жоголот. Жылдыздар учуп кетет, асман чачырап кетет, жер түздөлүп калат. Ошол күн келет. Мен мындан эмнени мен айтмакчымын, урматтуу мусулман туугандар, бүгүн бүткүл дүйнө жүзүнө карасак, чоң-чоң кырсыктар, тынчсыздыктар болуп жатат. Кайта-кайта сел келип, же болбосо түрдүү кырсыктар болуп турат адам баласында. Биздин өлкөдө, андан сырткаркы көптөгөн өлкөлөрдө убак-убагы менен жылып турат. Бүткүл дүйнөдө бүгүн тынчсыздык каптап турат. Мына ушул урматтуу мусулман туугандар, себептери көп, бирок Курандан карап келе турган болсок, көпчүлүгү мусулмандардын жашоосу бузулгандыктан болуп атат. Аллах бул ааламдын системасын өзгөртүүнү жансыз жаратылышка карап өзгөртпөйт. Ыймансыз, динсиздерге деле карабайт. Ыймандууларга карап туруп чечим чыгарат. Ошол үчүн биз ыймандуулар дин эркиндиги мүмкүнчүлүгү болуп туруп, дин менен жашабай, нафсини кубалап жаткандыгыбыз себептен болуп атат. Мынтип түшүнбөш керек. Кээ бир адамдар ойлойт, балан жерде сел келипти десе, ошол жердегилер өзү болбой калган эле деп. Жок. Ал жердегилерди, башкаларды күнөөлөгөндөн мурда биринчи өзүбүздү күнөөлөгөндү ойлошубуз керек. Биз мусулмандар башкаларга күнөө тагыш үчүн укук берилген эмес, андай бизде сыфат да болбош керек. Күнөөнү өзүңүзгө тагасыз. Бир улуу аалымга палан шаарда ачарчылык болуп, жамгыр жаабай жатат дегенде, дуа кылып коюңуз дегенде катуу ыйлаган да. Ыйлап намазга туруп дуа кылса, жанындагылар түшүнбөй калып айткан экенде, сиздин не күнөөңүз бар, эмнеге ыйлап жатасыз? Туура да, зекет бербесе ошондой болот. Ачарчылык болот. Зекет бербей балар десе, айткан экен баягы аалым, ошо зекетти барып бер деп мен айтышым керек эле да. Аларга дин менен жаша деп мен түшүндүрүшүм керек эле да. Алардын жамандыктан колдоруну мен тартып, жакшы жака мен башташым керек эле. Мен өз ишимди кылбагандыктан алар туура эмес иш менен алек болуп Алланын азабы келди дейт. Ошол үчүн урматтуу мусулман туугандар, дүйнөнүн кайсы бир жеринде кыйынчылык келип жатса, аны биз ойлошубуз керек. Мен өзүмдүн дүнүйөм деп, мен өзүмдүн байлыгым деп жатып алдым. Өзүмдүн семьямды ойлоп туруп алдым. Ошолорго барып бактылуулуктун, ийгиликтин, туура жолдун жашоосун көргөзгөнүмдө мындай болбойт эле деп күнөөнү өзүбүзгө алып, баарыбыз Алладан кечирим сурашыбыз керек. Юнус алейхиссалам балыктын ичинде калганда, ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ-залимин. О Раббим, о Алла, сен бардык кемчиликтерден, айыптардан таза жалгыз затсың. Бардык күнөөлөр менде, мен зулум кылгандардамын деп өзүнө айып алды. Болбосо пайгамбар ал күнөө кылбайт. Таза болуп туруп өзүнө айып атат. Пайгамбар сен күнүгө истигфар кылат эле. 100 жолу 70 жолу күн сайын деп хадисте келет. Неге? Пайгамбар сам күнөө кылбайт, ишенич боюнча, акыйда боюнча. Маасум, чоң күнөөлөрдөн, кичине күнөөлөрдөн таза зат. Бирок таза болуп турса дагы неге кечирим сурайт десе, сиз менен бизге үйрөтүш үчүн сен таза болсоң эле кечирим сурабай койбогунуң, балки тазалар биринчи кечирим сурап көрсөтүп берет деген маанида. Ошол үчүн урматтуу мусулман туугандар, жашообузду Аллах каалаган эрежеге алып келсек, аалам системасы, тартиби дагы бизге пайдалуу болуп иштеп берет. Ааламды башкарган Алла да. Эгер биз каалообуз менен жүрө турган болсок, каалообузга чуркаш үчүн, жетиш үчүн Аллахтын көрсөткөн буйругун, динди, шариатты, пайгамбар жолун таштап туруп каалоого кире турган болсок, Алла ушундай кырсыктар менен каалоого жеткени калган жерде чыгарып алат. Эми жеткени калган жерде алып коет. Кайра баягы нөлгө түшүп каласың. Кайра жетейин деп калганда жүзгө кайра алып коет, кайра жүзгө нөлгө түшүп каласың да. Ошол үчүн урматтуу мусулман туугандар, айтайын дегеним, кечирим сурайлы баарыбыз.
айткандарда, уккандарда бардыгыбыз өзүбүздү күнөөлөйлү, Алладан кечирим сурайлы. Аллах Таала тынчтык берсин деп. Эми Аллах Таала бул инсан жашоосуна койгон эреже кайсыл эмне ал? Жана айтпадыкпы? Адам баласынын жашоосуна эреже койгон, ошол эрежеден чыкканда аалам бузулуп кетет. Ааламдын эрежеси бузулат. Ошол эреженин аты дин. Адам алейхиссаламдан кыяматка чейин бир эле дин, ал ислам дини, Аллахтын каалоосу болду. Ошол эле. Ооба, китептер алмашты, бирок китептердин алмаштыгы диндин алмашты деп түшүндүрбөйт. 91-жылдан бери Кыргызстан Республикасы, бирок конституция алмашып жатат, мыйзамдар алмашып жатат. Бирок биз алмашкан жокпуз го Кыргызстан. Демек, ичиндеги жашоо эрежеси алмашуу менен өлкө алмашпайт, ат алмашпайт. Дал ошондой эле Адам алейхиссаламдан кыяматка чейин келген китептердин аты башка, ичиндеги сыйынууга байланыштуу, ибадатка байланыштуу, муамалатка байланыштуу кичине өзгөчөлүктөр бар болсо, ал башка дин деп санабаш керек. Бардыгы ислам дини кыяматка чейин. Ушул эреже менен жашасаң, ар бир доордо бактылуу болот элең. Адамдар ушул эрежени таштап каалоосун ээрчип кетет. Каалоосуну ээрчип кеткенде Аллах пайгамбарды жөнөтөт. Ар бир инсанда каалоосу болот. Бир нерсени элестетип, мен ушундай жашасам бактылуу болом деп каалоонун артынан чуркап кеткенде Аллах Таала пайгамбарларды жөнөтөт эле. Бул сенин бараткан жолуң туура эмес жол. Бул жолдон токтон, бул жолго түшкүнүң, ушул жол менен бактылуу болосуң деп бактылуулуктун жолун көрсөтөт. Ошол убакытта адамдар үчкө бөлүнөт эле. Пайгамбарлар келип, жөнөкөйрөөк айтканда, пайгамбарлар келип элди даават кылып Аллага чакырганда, адамдар заматта үчкө бөлүнөт эле. Кээ бирки инсандар колдойт эле, туура айтасыз. Бактылуулук ушул жол болсо анда ушул жолго түшөлү деп. Көпчүлүгү булар кедейлер болот эле да. Нух алейхиссалату вассалам туурасында Аллах Куранда баяндайт. Нух алейхиссалам коомдун кыйындарына, кадыр бартууларына келип даават берсе айтат да, карасаң, сени ээрчиген инсандар бадиярый, ойлоно албаган, акылы жок, төмөнкү катмардагы ээрчип атпайбы? Эми кантип эле сен бактылуу боло коесуң, ийгиликке жете коесуң? Акылдуу мына биз сен уккан жокпуз деп. То есть элиталар сен укпай эле турабыз го деген сөз айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип адамдарды даават кылганда, кулдар ээрчип баштайт эле да. Эмне үчүн десе, кыйналып жашап тургандар бактылуу болосуз десе, туура жолго багытталат эле да. Бактылуулук деген бул байлык эмес. Ийгиликтүү жашоодун аты. Кедей болсоң да ийгиликтүү жашоодун аты бактылуулук. Бирок бул колдоп ээрчип кеткендер, колдоп ээрчип жардам бергендер эң акылдуу, эң бактылуу, эң ийгиликтүү адамдар болот. Муса алейхиссалам доорунда да ошондой болду. Нух алейхиссалам бүт колдоп ээрчип кеткендердин бардыгы пайгамбар салам доорунда да ошондой болду. Бирок үчкө бөлүнөт дедик адамдар. Экинчиси каршы чыккандар болот. Я болбойт дейт. Сен каяктан чыктың? Сен кимге үйрөтөсүң? Сен деген окмуштуу болбосуң, кыйын болуп калдыңбы? Дейт го. Дал ошондой Нух алейхиссаламга чыкты. Сен кандайсың? Аксакал, сен картайып калдың го, сенин жашаганыңа 1000 жыл болду. 10 кылым жашадың, бир сөздү кайталайсың, ла иляха иллаллахны. Башка сөзүң жокпу? Мындай бир өзгөрүш кылбайсың? Жок. Аял айтат эле Нух алейхиссалам, неме жашайлы деп айтылса ал экөөгө жакпайт экен. Ал экөө жакпаганда эмне кылат десе, байлыктагылар элди бузганга аракет кылат экен, байлык чачып. Карун деген Муса алейхиссалам ушинтип даават кылганда, Карун деген бай бар эле. Муса алейхиссаламдын коомунан эле. Ва кана мин кауми Муса, Муса алейхиссаламдын жамаатынан эле, мусулмандай эле. Бирок бай болгондуктан дин жакпай калды. Айтты, зекет бер десе айтты, неге мен зекет беришим керек? Өз илимим менен тапкан байлыктан. Бизчеге мен пешене терим менен тапкан байлыктан неге зекет беришим керек деп жакпай калды. Жок, андай кылба десе, элге жасанып чыгып алды, байлыктарыны, ошол бүгүнкү биздин тил менен айтканда машинесини, кийимини, самолетун, бүт нерсесин көрсөтүп туруп алды. Мен бактылуумун. Силер Мусаны ээрчигендер жүрөсүңөр ушинтип деди. Ошондо Аллах Таала эмне кылды? Адамдарды Алладан тоскон адамдарды жок кылат өзү. Жазасы ошол. Карунду байлыгы менен жерге жуттуруп жиберди. Бүгүн да жердин астына чөгүп баратат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, Карун ошол күнү жерге чөгүп кеткен, байлыгы да өзү дагы бүгүн да кетип жатат ошол бойдон. Кыяматка чейин жер тарта берет, байлыгына кошуп. Не болду? Бир аз байлыкка жетем деп, Алланын каалоосуга динге каршы чыгып алып туруп, эмне кылды эле? Муса алейхиссаламга каршы чыкты эле, кор болду да.
Дал ошондой ар бир доордо пайгамбарга жана динге каршы чыккан байлар ушинтип кор болгон. Этегинде байлыгын тартырып эч нерсе жок калтырап калган. И боло берет кыяматка чейин эреже ушундай да. Динге иштетпеген адамдын байлыгыны же Аллах Таала кырсык менен жок кылат, же бир башка бир залымга берип коет. Же башка бир залым кылып коет. Шакалепти барып эликти тутса арыстан келип алып коет. Сенден чоң келип алып коет, болду, отурасың, эч нерсең жок калат да. Ошентип байларга да газап келет эле да. Экинчи пайгамбарлар каршы чыккан бийлер эле. Фираун келип туруп алды Муса алейхиссалам алдына. Жок болбойт. Кой, мен сага тийишпеймин бийлигиңе. Бани Исраилга тийишпей, мен буларды дин менен жаша деп айтып атам. Сенин бийлигиңе менен эч кандай катышым жок, тийишим жок. Бийлигиңди кыла бергиниң. Жок болбойт. Сен каяктын пайгамбарысың? Ким болдуң? Каяктан келдиң? Ушундай. Эмне далилиң бар? Көрсөттү таягын. Эч макул болбоду. Акыры эмне кылды? Чечими өлтүрөм деген чечимге келет экен да. Мен жок кылам дейт экен да. Ибрахим алейхиссалам пайгамбар болуп келди. Намрут айтты, мен муну өлтүрөм. Ушунчалык чоң от калады. Уламалар айтат, ошол оттун үстүнөн куш учуп өтө албайт эле дейт да. Неге десе ошончо бийик от эле дейт. Өзү жакын бара албастан алыстан баягы катапулта деген ташырткан эме менен ошол убакыттын баягы алысырыткан немеси болчу, ошо менен таштаган дейт да. Өлтүрөм, жок кылам деди. Ибрахим алейхиссалам оттун ичинде бактылуу болду. От гүлзарга айланды да. Намруттун мурдуна чымын кирип кетип, чымын кирип кеткенде не кылат эле? Урса токтоп калат экен да. Алла ушунчалык коркулду. Эшиктен кирген адамдарга суранып келсе айтат, менин башыма бир турсаң рызык берем, тамак аш берем дейт экен. Болду дейт. Ура берет экен. Мурда сежде кылат эле, сен кыйынсың, сен ушундайсың деп мактагандарга берет эле, мактабаганга бербейт эле. Эми урганга бере баштады да. Бир күн бир чоңураак киши келди дагы, бирди коюп өлтүрүп койду, болду. Натыйжада не болду? Мурдунан чымын тыгылып өлүп калды да. Кичинекей нерсе менен эле да. Аны охрана менен сактай албайсың ал чымынды, ага охрана күч жетпей калат. Чымын өлбөй тирүү чыкты да. Аллах Таала айт, Намруттун бийлигин, байлыгын берейинби десе, жок, мага канатым эле керек, анын байлыгы керек жок. Намрутту бактысыз кылган байлыгы менен бийлиги кой, мен да бактысыз болоюн, канатымды бер кете берейин деди. Муса алейхиссаламга да келди, мен сени жок кылам депчи. Фираун келди. Муса алейхиссалам деңизден өтүп кетти, Алла жол ачып берди. Фираун чөгүп кетти аскери менен. Пайгамбар саллаллаху алейхи орунда да Абу Лахаб, Абу Жахил деген чыкты. Неге десе, сенин кылып аткан ишиң мага жакпай атат. Адамдар сени көбүрөөк сыйлап кетет экен да, мени таштап атат депчи. Ушинтип каршы чыккандар байлар билдер болду. Бардык доордо булар акыркы учурда барып пайгамбарларды жок кылам дегенде, Аллах аларды биринчи жок кылган да. Ошол үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, дин келгенде сөзсүз үч түрдүү адам пайда болот. Колдогондор, кордогондор, экөө болду, бай менен бийлер. Үчүнчүсү десе, үчүнчүсү көңүл бурбагандар. Өзүмдүн гана жашоом болду, мен вообще ишим жок. Даватың менен да, диниң, мечитиң менен да, саясатың менен курсагым десе болду. Көп жакшылыктан кур калат. Кабырга түшкөндө эмне кылып келдиң десе анан охо дейт. Роббана, о Роббибиз, көрдүк, уктук, билдик, инна муқинун, биз ишендик. Кайтарчы барып жакшы амал кылып келели. Гаплетте өтүп кетип калыппыз деп суранат. Ыйлайт. Бирок бекер болот. Үчүнчүсү гаплетте калат экен. Ушундай гаплетте калгандар да болбойт экен. Ошол үчүн колдогондор болот экен ар бир доордо, кордогондор болот экен, бейкапар жүргөндөр болот экен, мал жаным депчи. Бул ар бир доордо болот. Баягы тарых кайталанат. Пайгамбар саллаллаху доорунда жасаган Пайгамбар алейхиссаламдын Абу Бакир, Умар, Усман деген сахабалардын иштерин жасагандар да болот. Абу Лахаб, Абу Жахил, Фираун, Карун, Намруттун ишин жасагандар да болот. Эки тарабы тең болот. Ортодо билгениңерди кыйлам, мен өзүмдүн курсагым тойсо болду дегендер да болот да. Ошол үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, гаплетте өтүп кетпейли. Качан өзүбүздүн каалообузду гана ойлоп калганда жашоо бузулап баштайт да. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга өзгөчө үчүнчү дагы душмандар пайда болду. Меккеден Мединага келгенде мурдагы китепти, Тавраттын, Инжилдин аалымдары болгон жөөттөр бар эле да. Баягы биздин элде бир сөз бар го, чаламолдо дегендейчи. Же толук окуган эмес, же толук түшүнгөн эмес, ката окуп алган, катасынчы. Жасалман окуп алгандагын пайгамбар алейхиссаламга не кылат эле? Мунафыктык кылды. Мунафык деген эки жүздүүлүк. Ким эки жүздүү бузук экендигинин белгиси, алдыңызга келип эч нерсе дей албайт. Ой, сиз жакшысыз, сонунсуз, кыла бериңиз. Нар жакка барат дагы аларды мактайт эле. Пайгамбарсыма кел, о, сиз чыныгы пайгамбарсыз. Абу Бакыр, Умар радиаллаху анху жолуп калса, о, Сыддык, бул Фарук, акыкатты айткансыңар, о, жарайсыңар, биз силер менен дейт да. Нарака жөөттөрдүн өздөрүнүн чоңдоруна, шайтандарына барып алгандан не кылат?
Biz аларды алдап койдук. Биз силер мененбиз дейт. Бул адамдардын ою не десе, бул адамдардын ою учурда жашап туруш. Буларга да кошулбайт, буларга да кошулбайт. Экөөнүн тең алды айтак учурда жашап турат. Хамелондор. Ушундай адамдар чыкты пайгамбар салам доорунда, бул кыяматка чейин калып кетти да. Ушундай китеп окуп алгандар не кылат? Ортодо мунафыктык кылат. Ушулар дагы дин бузар болот да. Ошол үчүн Аллах Тааланын динин бузам деген инсандарга Аллах Таала ар дайым жазасын берген. Ушул мунафыктардын жазасы булар Мединада жашайт эле. Медина өтө тынчтык, берекелүү шаар эле. Ошол Мединадан куулду. Мединадан алысыраак бар эки жерге жайгашты эле Умар радыйаллаху анху экөөнүн тең жоготту. Араб жарым аралында жөөттөрдү калтырган жок, мунафыктарды кууп чыкты. Адам эмессиңер депчи. Үйлөрүнөн, жайларынан, жерлеринен куулду. Кыяматка чейин бузукулук менен алек болот, кыяматта түбөлүктүү дозок болот. Ошол үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, биздин айтайын дегенибиз бардыгыбыз өзүбүз каалаган жашоодон чыгып, Аллах каалаган жашоо менен жашасак, Аллах ааламдын тартибини бизге ылайыктуу кылып берет. Күн убагыда чыгат, жамгыр убагыда жаайт, аба ырайы убагыда ысып, убагыда муздайт. Бардыгы бизге ылайыктуу болуп берет. Качан биздин жашоо бузулса, Аллах ал жак бузуп салат. Ойлобойлу, байлык болсо тынч жашайбыз, жумушпуз, жок андай эмес. Динсиздик көп болгондуктан эң көп статистика менен карасак, Европа өлкөлөрү өзүн өзү көп өлтүрөт экен. Көп өзүн өзү өлтүргөндөр бар экен. Неге десе, жашоодо өзүнү өзү сатып жүгүрөт экен аларчы. 10 жылга сатылдың машинеңе, 10 жылда сатылдың үйгө. Болду, жашоо кетет экен кону. Ошол үчүн атаны дагы сыйлабайт, апага да зыярат кылбайт. Эч ким менен иш жок, только өзүнүн жашоосун гана ойлоп жүрө берет да. Ошондон анан өкмөт ойлоп чыккан экен аларга, токтогула 8-март деген майрам кылалы, хотя бы аялдарды бир күн сыйлап коелу. Десе айтат, ошондой эле эркектердин да бир күн майрамын чыгарып койбойлу деп. Майрамдарды ошентип чыгарган экен аларчы, туулган күн анын башкалары. Неге десе, хотя бы бир күн ушуга көңүл буруп коелу, калган 364 күнү бул күн эмес, башкалардын күнү да. Ошол үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, дин менен жашайлык, динди үйрөнөлү, динди аткаралы амалдарын жана башкаларга жеткиргенге аракет да кылалы, сактап да калалы. Биз каалайбыз бүткүл дүйнө жүзүндөгүлөр Абу Бакыр, Умар, Усман радыйаллаху анхумдардын жолуну жана сахабалардын жолун жолдоп жаннатка барышыны. Ошого сиздерден суранабыз, ушул жолду тандап туура жашай турган болсок, башкаларга биздин зыяныбыз тийбейт, пайдабыз тиет. Бизде истисқо деген намаз көрсөтүп кеткенде пайгамбар салам, жамгыр жаабай калганда намаз окуйбуз. Аллах жамгыр бер деп. Ошол намаздын дуасында бар да, о Аллахым, биздин күнөөбүздүн себебинен сен жамгыр бербей койдуң дейт. Ошол жамгыр суроо үчүн намазга ыймансыздарды, динсиздерди алып барбагыла дейт да. Алардын себебинен эмес, силердин себебиңерден дейт ал. Ошол үчүн барып Алла бизди кечиргенин, бизге райым кылгынын деп Алладан кечирим сурап, анан айтат да ошол дуанын акырындачы. О Аллахым, биздин күнөөбүз көп болуп кетсе, жануарлардын себебинен бизге дагы рызкы кылып берип турчу. Жануарлардын күнөөсү жокко депчи. Ошол үчүн биздин кылган туура эмес амалыбыздын себебинен ааламдагы кыйынчылыктар келет. Эгер биз жакшы боло турган болсок, ааламда ийгилик болот. Ошол үчүн Аллах Кур'анда айткан: "Лау анна ахлал Кура аману ваттакау, лафатахна алейхим баракатин минас самаи вал ард." Эгер бир айылдын эли ыймандуу болуп, такыба болуп, дин менен жашаса, асман жерден берекени төгүп салам деген да. Албетте биздин элибизде, биздин жерибизде береке бар, заводубуз деле жок, эми ачылып баштабаса, заводубуз жок, бирок береке өтө кенен. Алхамдулилла, ушул берекени дагы көбүрөөк кылып калганга, толук Алланын өкүмүнөн жашаганга бардыгыбыз ниет кылалык. Аллах баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин.